Куйругун жазалаган түлкү. Кыргыз эл жомогу. Илгери түлкү талаада жойлоп жүрсө, ит агытып, куш салган аңчылар көрүп калат. Алар дароо тайгандарын агытып түлкүгө кое беришет. Түлкү жан талашып качып отуруп, баары бир тайган узатпасын билгенден кийин ошол арадагы чоочун ийинге кире качат. Кудай жалгап, ал ийин да бош экен. Түлкү тигилерден кутулдум дегенден демин басат. Ал эми тайгандар түлкү баары бир чыгат дегендей ийинди тегеректеп тура беришет. Бир аз эс алган түлкү денесин бир сыйра кармалап көрүп алат да мындай дейт: Көзүм, сен эмнени көрдүң? Деп көзүнөн суранат. Мен болгон окуянын баарын көрүп турдум. Тайгандар жакындап келип калганын көрүп, анан дароо ушул ийинди таптым, дейт көзү. Кулагым, сен эмне кеп уктуң? Деп кулагынан сурайт. Аңчылардын кууп келе жаткандагы кыйкырыктарын, аршылдаган itтердин үнүн уктум. Сага алардын жер жарган дабышын билгизип турдум. Эй мурдум, сен эмне кылдың? Деп түлкү мурдунан сурады. Мен itтердин коңурсуган жытын сезип, сага билдирдим, дейт. Буттарым, силер эмне кылдыңар? Деп буттарынан сурайт. Биз күчүбүздүн келишинче тез чуркап, itтерге жеткирбей, сен ушул ийинге алып келбедикпи? Дейт буттары. Алардын жоопторуна машырланган түлкү ыраазы болуп, itтерге мыйыгынан күлүп, шылдыңдап отуруп, анан куйругу эсине түшөт да: Эй куйругум, сен эмне кызмат кылдың? Деп андан сурайт. Мен баарыңардын артыңардан келе жаттым. Тайгандардын тили чала чарпыт тийип өттү. Ошондо коркуп кетип, арткы эки бутуңдун ортосуна кире качтым. Жүрөгүм түшүп калды, деп жооп берет. Куйругунун жообуна нааразы болгон түлкү абдан ачууланып кетти. Сен мага колдоо кылыштын ордуна жан талашып чуркап келаткан буттарыма тоскоол болгон турбайсыңбы? Сенин оюң арам турбайбы? Мага мындай мүчөнүн кереги эмне? Ошондуктан сени азыр эле itтерге салып берип, акеңди таанытайын, деп арты менен жылып куйругун ийинден чыгарып бултактатат. Ийиндин оозунда аңдып турган тайгандар дароо куйруктан тиштеп түлкүнү ийинден сууруп чыгышат да бир заматта алкымдап өлтүрүп коюп, аңчыларды күтүп калышат. Ошентип куйругуна ачууланып, анын жазасын берем деп аңкоо түлкү тайгандардын жеми болуптур.